Апта ичинде аба ырайы кескин сууктап, республика боюнча эң төмөнкү температура -38 градуска чейин жетет. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо күндүз 22 градуска дейре суук болот. 12-13 январларда абанын температурасы төмөндөп, Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 14-19 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн 21-31 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Анамалдуу суук энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Акыркы 5 жылдан бери аяздуу суук каттала элек болчу. 2018 жылы абанын температурасы кескин төмөндөп, Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Кесепетинен шаар жылуулуксуз калган. Бул ирет суук күндөрү калк үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздалат. Бардык жабдуулар бизде иште болот. Андан сырткары атайын ыкчам топтор түзүлөт. Эгер кандайдыр бир мүчүлүштөр болуп калса, ошону ыкчам түрдө дефекттерди жокко чыгарып, аны тез мөөнөттө ошону ишке киргизүү боюнча компаниянын жетекчилери, адистери ошол график боюнча күнү түнү көзөмөлдөп ишке чыгып турушат. Катуу суук күндөрү энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштейт. Улуттук электр тармактары ишканасы 100% алдыдагы ызгаарга даяр. Жабдуулар оңдолуп, айрым көмөк чордондордун кубаттуулугу көбөйтүлгөн. Авариялык бригадалар түзүлгөн. Эч кандай маселе жаралбайт. Биздин жабдууларыбыз бүгүнкү күндө буюрса толугу менен 100%га даяр. Андай сууктардан өтүүгө, ошондой эле алдын ала иш-чаралар жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилип, анын ичинде кошумча авариялык бригадалар бардыгы түзүлгөн. Авариялык бригадаларыбыз техникалар менен камсыз болунгон, авариялык запастар менен камсыз болунгон. Суук күндөрү электр энергиясын керектөө кескин өсөт. Калк энергияны сарамжал пайдалануусу кажет. Анткени жабдуулар чыңалып, жарактан чыгышы ыктымал. Ал ортодо жарандар дагы анамалдуу суукка камылга көрүүдө. Александр Чалых жер тамда жашайт. Ал үйүн көмүр менен жылытат. Суук түшөөрүн угуп, кара отун алууга келген. Дом большой. Үйүм чоң болгондуктан күнүнө бир кап көмүр жагам. Суук күндөрү таптакыр отту токтотпойбуз. Биз жакка газ жеткен эмес. Ал эми электр энергиясын үйдү жылытууга колдонбойбуз. Ошого көмүр алууга келдим. Лучше покупать. Өлкө калкы күз-кыш мезгилинде 1 миллион 200 миң тоннадан ашык көмүр керектейт. 257 миң тоннаны бюджеттик мекемелер жагат. Бишкек жылуулук электр борборуна 1 миллион тоннадан ашык кара отун кетет. Ушул тапта көмүр белгиленген график менен ташылып жатат. Эки смен менен иш алып барылып атат. Бул күнү түнү 300гө жакын жумушчу иштеп атат. Жана 130 тегеретесинде оор жүк ташуучу техникалар иш алып барылууда. Азыркы убакта 150 миң тегеретесинде ачак көмүр дайын бар. Келип аткан карталарга убагы менен көмүр жүктөлүп атат. Күнүнө бул 250 маштан тех автоуна бул жүктөлүп чыгып атат. Бюджеттик мекемелер жана калктын басымдуу бөлүгү кара отун менен камсыз болгон. Кампаларда көмүр жетиштүү. Ал ортодо сууктан улам окуучулардын кышкы каникулу узартылды. Балдар мектепке 11-инде эмес, 16 январда бараарын Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдады. Жазгүл Сейдахматова, Илдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.